проблема. Бизге 100 грамм жеткизилген жок. Азыр өзүбүздүн 100 граммыбызды куйдуруп алабыз мынакей. Учурда Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы асман чапчып, айдоочуларды түйшүккө салган эң чоң көйгөйлөрдүн бирине айланды. Баасы аз келгенде анын сапаты, үлгүсүнө жооп береби же болбосо май куюунун тактыгы канчалык деңгээлде? Ал өзүнчө маселе. Кант жана Токмок шаарындагы айрым автозаправкалык станцияларды текшерип жатып, төмөнкүлөргө күбө болдук. Бир тартпай. Ол жана 10-300. Колбаны алып чыксаң? Ал жакта колбо бар. Мен onu кармап тур. Билгиз. Мындай эле кармап. Азыр достор, могу жерди биз чайкаган жокпуз. Монучу. Ошон үчүн эмени алып коебуз да, погрешность. Мынакей бу 10 болду ровно. Көрдүңөрбү? 10 литр канча дедиң эле? Мынакей недалив на лицо. Болду эми азыр расследование кылалы. Илгиз, сен эмени чакырып кел. Управляющий экен. канча жетти? Мынакей, достор. Бул ровно 10 литр мынакей, көрдүңөрбү? Түшүндүңүздөрбү? Көрдүңөр? Бул чайкалган жок. 10 грамм, 20 грамм погрешность деп койсок болот. Бияка дагы 10 литр 20 граммды кошуп койсок болот. Андан кийин мынакей. Бу жер 200 грамм. 100 грамм недостача. Управляющий чыксам, не дали. 10 литрден 100 грамм. Биздин топ жарандык укук менен гана чектелгендиктен көз боемочулукка эч кандай чара көрө алган жокпуз. Анткени катардагы жарандар арыз жазуу менен гана тим болушат. Бирок айдоочу акысын жегизбей, жетпей калган күйүүчү майды толуктатып, андан ары жолубузду уладык. Кошумчалай кетсек, ар бир айдоочу кайсы станцияда болбосун өлчөгүч талап кылып текшерип куюуга жарандык укугу бар. Ал эми ар бир май куюучу жайда өлчөгүч болууга тийиш. Келди 100 грамм. 300 болду. Мына рет петролиумга ыраазычылык билдирем, өзүбүздүн 100 граммыбызды куйдуруп алдык. Азыр куюп бергиле. Болго срочно. Срочно. Мынакей көрдүңөр. Силер имеете право, любой айдоочу в этот покупать, да? Келе эмеге тоскоол кылбайлык. 300 Любой жерден мерник түшүнүп айтасыңар. Баарын текшерип атасың да, кайсы заправкага туура чыгат? Эч кимисиники. Болгон көрүнүштөн кийин аталган АЗСтин бардык мекемелерине кабар жетип, кемчилигин оңдодуу десек, экинчи филиалынан да так ушундай көрүнүшкө күбө болдук. Ассаламу алейкум. Илгиз, Ильяс, жетекчисин чакыра бер. Канча болду? Мынакей азыр. Мынакей. Пластмасса идишиңиз 50 грамм да? 50 грамм? 50. Буяка эле куяйын, ошондо толук чыгат. Достор, келиңиз буякты карап коюңуз. Биз азыр Ред Петролиумдан 10 литр 150 грамм куйдурганбыз, азыр бул жерде чыккан жок. Ошондуктан мынакей мен болгонун куюп атам, карап тургула. Бул мерник эме желим цилиндр стандарт менен ГСМге арналган. Азыр мынакей муну толук бияка кояйын. Мынакей. Эми өзүңүздөр күбө болуңуздар. 10 литр 10 грамм, 20 грамм, 30 грамм, 40. Бул жана өзүңөр күбө болгонсуңар, боягы уже чайкалып көрүнгөн. Ошо 10 литр. Мени сабай айтат, ошондо канча жетпей калды? 10 литр канча болду? 40, 30 го? 10 литр 40 грамм болду. 110 грамм жетти. 110 грамм. Негизинен күйүүчү май ташуучу унаадан АЗСтин цистернасына толтуруп жаткан кезде кардарларды тейлөөгө тыюу салынат. Үчүнчү жайга барган кезде ушул коопсуздук эрежеси сакталбагандыгын көрдүк. Бирок бизди көрөөр замат жаап жашырганга үлгүштү. Өздөрүнүн сактоочу жайына күйүүчү майды куюп жатканына күбө болдук. Биз келген кезде аны жашырып жаап коюшту. Ал эми сапаты жагынан да кеп сала кетпесек болбойт. Жакшы жагы аталган компаниянын сапаты дээрлик талапка жооп берет. Анткени 92 үлгүсүндөгү бензинди текшерген кезде прибор 90-91 деп көрсөтүп жатты. Эми 92нин сапатын текшеребиз. Мынакей биянан алсаң. Мына. Сапаты. 92 канча чыгып атат? 90. 90. 90.
Какой 90? 90 көрдүңөр? 92 деп. Бирок мен бир нерсени айта кетейин, урматтуу айдоочулар. Red Petroleum'дун башка АЗС'терге караганда 92си 92-91 чыгат. Калгандары 88-87 чыгат. Мунун сапаты жагы ишке карай ушундай чыгып атат. Муга өзлөрү далил. Күйүүчү майдын кымбатташынын бирден бир себеби чет өлкөдөн автоунаа аркылуу ташып келүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу токтомго кол коюлушу. Бул мыйзамга 2019-жылы октябрь айында мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгон. Учурда өлкөгө бир гана темир жол аркылуу гана ташылат. Ушул себептен коңшу Казакстан менен биздеги баанын айырмасы ат менен төөдөй. Бүгүн биз Чүй облусунун аймагындагы айрым жалаңгана Кызыл Петролиум автозаправкалык станцияларды Кыргыз Республикасынын жараны катары текшерип чыктык. Алардан биз бензин куйган кезде бир заправкадан 10 литрден 100 грамм, ал эми дагы бир заправкадан 10 литрден 110 грамм жетпей калды. Илья Санарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек.